пайгамбар саллаллаху алейхи айтат го, ата эненин бала кылган дуасы сөзсүз кабыл болот деп айтат. Ата эненин ошон үчүн ата энелер тарбия катары болсо дагы кээде урушуп аткан учурда дагы оозунан жаман сөздү албаш керек деген да бир маселе да. Кала берсе карасаңыз биздин тарбия алган алдыңкы муундун, биздин ата энелерибиздин, биздин чоң ата чоң энелерибиз кала берсе урушса дагы алар жакшы сөз менен урушкан да. Мисалы караганда бизди кээде урушкан болсо, мисалы сен билимдүү болгор деп урушкан, бай болгор деп урушкан. Мисалы кала берсе кээде биз оруздан жөнөкөй сөз катары айтканда да ооруп калбагын, жыгылып калбагын деп урушкан да биздичи. Мисалы азыркы болсо эмне дейбиз, азыркылар урушуп атканда дагы жыгыласың, ооруйсуң, андай болуп кетесиң, мындай болуп кетесиң деп биз ата эненин бала кылган дуасында ушул нерселер балким айткан сөзү дуа катары кетип калыш коркунучу бар. Мына ошондуктан дагы биз биринчи бул нерсени балким өзүбүзгө кала берсе ушул эфир аркылуу бардык мусулмандарга кайрылар элек. Балким ата эненин, айрыкча атанын оозунан чыккан нерсе бул ок деп бекерден айткан эмес. Ошон үчүн эч качан ата энени нааразы кылбоо керек, тескерисинче ата энени дайым ыраазы кылуу. Ошол эле учурда ата энелер дагы балдарына дайым жакшы сөздү оозунан аябоо керек деген.